Сооротуучу Кудай. 23 декабрь. Угуучуларыбыздын арасында мугалимдер бар, врачтар бар, тигүүчүлөр, ашпозчулар бар. Алардын баардыгы бул кесиптерге окушкан же көп иштеп жатып үйрөнүп алышкан. Бир нерсени жакшы кылганды үйрөнүш үчүн убакыт керек. Бул жакшы нерсеге гана тиешелүү эмес. Жаман нерселер да кайталанып отуруп, адамдын мүнөзүнө сиңип, адам кечирбестик боюнча же ачуу, же жалкоолук, же сөгүнүү боюнча уста болуп калат. Булардан арылыш оңой эмес. Кай бир учурларда таптакыр мүмкүн да эмес. Сөгүнбөйүн десем деле сөгүнүп алам. Ачууланбайын десем да токтоно албай жатам дегендерди уктуңар беле. Кудай сөзү мындай дейт: силерге жаңы жүрөк берем, ичиңерге жаңы рух салам. Менин элим болосуңар. Мен силердин Кудайыңар болом. Силерди баардык таза эмес нерселериңерден бошотом. Биздеги жамандын баарын Кудай тазалайт. Ошолордон бизди арылтыш үчүн Ыйса айкаш-чыгашта өлгөн. Бул чындыкты кабыл алсак, Кудай жүрөктөрүбүздү каардай ак кылып тазалайт жана күнөөнүн кулдугунан бошотот.